Ассалаумалейкум, урматтуу туугандар. Мындай санатаны буюрса керамикага даярдап атам, полировкага. Муну керамика кылганымдан кийин машинени уже таанып билбей каласыңар да. Өзү эле аппетитный, сочный, яркий, прям мощный. Кстати, баасы боюнча айтып коеюнчу, $13,800 беребиз да. Кимде ким жаккан болсо, бул машинени Жибек жол менен Инсанов көчөсүнүн кесилишине келсеңиздер болот. Шунун өзгөчөлүктөрүн айтып коеюн дагы бир жолу. Могу LED интеллигент систем деп баягы умный фаралар. Бул өйдө карайт, ылдый карайт, оңго солго. Силер кандай бурсаңар, кандай рульга жараша жарыгын, то есть багыттап берет да. Бул бир. Могу астында противотуманниктер дагы мунуку жанагы LEDтер кетет. Дөңгөлөк спортивный 17-чи турат. Повторитель поворотника, датчик слепых зон, бесключевой доступ, электропакет, дерево, память сидений, аудиосистема Infinity, датчик слепых зон, удержание полосы, багаж прочилерин ичинен да ачылат, ачкычтан да өзүнөн да ачылат. Пробеги 120 жүргөн, адаптивный круиз-контроль, подогрев передних сидений и обдув передних сидений. Экөөнүкү тең электро, подогрев руля бар, климат-контроль двухзонный, родной штатный монитору. Бул жерден CarPlay авто баарын поддерживать этет. Андан сырткары беспроводная зарядка, драйв мод 3 режим менен. 3 режим дегенде азыр эко, спорт, анан комфорт деп 3 режим менен кетет. Электроручник, автохолд, жана пробка-сробкада турганда. Андан сырткары мунуку панорамный люк полностью. Панорамный люк. Аркасында болсо шторкалары бар. Сиденьялары болсо могулар откидываться этилет артка алдыга. Багаж абдан чоң. Мынакей. Муну тарттыңар. Бул отургучун бер чалкалатып койсоңор, багаж кандай болот? Трансформер. Анда сырткары могу задний рукояткада подсветкасы дагы күйөт да. Ушул красавицаны алып кетем десеңиздер, $13,800 болот. Жибек жолу менен Исанов көчөсүнө келе берсеңиздер болот. Эртең мененки 10-дон кечки 10-го чейин салонубуз ачык. Жактыбы, сүйдүңөрбү? Эмне экен, санатан ушундай крутой болот деп ойлодуңар беле деген сыяктуу менде бир пачка суроолор бар да. А силерде кандай суроолор бар?